İlim ne deydi? İlim aytıp atat. Жылқыны birinci Rusiyanın tündügündегі hazırkı Kazактın talaalarında, Karadengiz'in öyle жагында birinci yolu үйретілген деген tiyanaklık gelip atat ilimпоздор. Men alar menen talaşıp alardı жеңбедим be. Alar aytıp men сұрадым. Emnen negizinde oşo jerde үйретілген деп tiyanak çıkardığına desem aytıp atat. Oşo jerde süöktörдү, мүрзөлөрдү казып отуруп ооздук табылган экен. Ооздукту жапайы чочконун бак арсайган эки чоң тиши бекем экен да. Ошондон жасалган дейт. Ошондой. Ошол сөөктөн жасалган. Ошол мүрзө ошо жерге таандык. Демек ооздук биринчи катары. Дагы бири окумушту айтып атат. Жылкынын баш сүйөгүн карасак, тишинде ооздуктун тактары калып калыптыр дейт. Ал мүрзөдөгү ошол жанагы талаа Россиянын түштүгүндө. Ана мен суроо бердим. Билесиңерби, биздин бабаларыбыз кемеш урунуп ооздуктун ордуна жылкы минген. Кыргыздар билбей калды. Мүмкүн сиз да билбейт болушуңуз керек. Кемеш деп эмнени айтат? Жана гендирден ооздук. Гендирден эмес, аттын куйругунан жулуп, өрүп, ооздуктун ордуна биягынан тобулгу кылып, ооздуктун ордуна. Кемештин артыкчылыгы эмне? Азоаттары көнөт, кыл. Кыл кирет да. Эгине кирет, ошон үчүн кандай азоо болбосун. Мен айттым, кемеш менен мингенди билесиңерби десем, андай түшүнүгүбүз жок дейт. Силер ооздуктан эметип атасыңар, жыйынтык чыгарып атасыңар. Ооздуктан мурун биздин бабаларыбыз кемешти урунуп эле ооздуктун ордуна минип жүргөн. Аны жылкы чайнап кое албайт да, туурабы? Десем билбейт, аны биз билбейбиз дейт. Бирок жанагы суроо, жүйөлүү суроо, эмне үчүн бул кыргызга таандык деген. Мен ошондо алып берейин. Дүйнө элдерден кыргызганы айтат, эркелетип, эмчектеп баласын. Менин күчүгүм дейт. Же менин кулунум дейт. Эгерде бөлөк элдер жылкыны үйрөтсө, эмне үчүн аларда мындай сөздөр урунбайт? Күчүгүм дебейт, кулунум дебейт, айтса поросенок деп айтат. Поросенок дейт. Көрбөйсүздарбы? Бир белги деп коелуп. Экинчи, кыргыз айтат, тулпардан калган туягым дейт. Бөлөк бир эле айтпайт. Тулпардан калган туягым деп. Андан ары улантып отуралык. Кыргыздар жылкынын 24 түсүн ажыратып билет. Түсүн? Түсүн. 24 түсүн билет. Аны отур, китепте бар, мен китептеримде көрсөтүлгөн мунун баары. 20 мүнөзүн ажыратып тааныйт. Жылкынын 20 мүнөзүн ажыратып тааныйт кыргыз. Маселен бир экичөөнү учкай айта кетсеңиз. Тебенек, кашаң, жортук, толтура. Толтура мунун баарын. Анча менен отурсак дагы 1 саат убакыт керек бизге. Жүрүшүнөн 8 түрүн билет. 8 түрүн билет. 19 түрүн туякты айтат. Кайсы эл жылкынын 19 туягынын гана 19 түрүн билет. Бир эл билбейт. Эгерде алар ошону биринчи үйрөтсө, алардын урпактары бүгүн туяктын 19 түрүн айтат эле да. Жылкынын 24 түсүн ажыратып билет эле да. Андай жок. Бизде бар бүгүн. Бул да жетишсиз. Мен айтып коеюн. Сөөк менен кошо коюлган жылкылардын мүрзөлөрү биздин бабаларыбызга гана таандык. Бөлөк бир дагы эл ошол колодорунда дагы жылкы менен бирге сөөк койгон эмес. Туурабы? Себеби жылкы адамга шерик болгон. Болгондо дагы кыргыз айтат, кыргыз гана айтат. Тозок аттан айрылган жерде башталат дейт. Мындай макал бир да элде жок. Биздин бабаларыбызда болгон. Көрдүңүзбү? Мунун баары далилби? Мунун баары далил. Дагы улантып коеюн. Муногун тулпар, буудан, дулдул. Мындай түшүнүктөр бөлөк бир да элде жок. Бир да элде жок. Нечен миң жыл урунган үчүн биздин бабаларыбыз тулпар деп атаган, дулдул деп атаган, буудан деп атаган. Мунун сырын сөздүктөрдөн таппайсыз. Бу жөнүндө мен Манас жаңгырыгында 1 саат маек кургам. Кыргыз
кантип ажыраткан? Тулпарды будандан дулдулду. Бул эмнени далилдеп берет? Биздин бабаларыбыз эң байыркы доордо жылкыны алгачкылардан колго үйрөтүп, анын сырын терең билген. Эмне үчүн көп элдер жылкыны жебейт? Кыргыз жемек түгүл, эми билесиңер да сый тамак. Себеби жапайы жаныбарларды палеолит доорунда колго дегиле аңчылык кылганда эт үчүн аңчылык кылганда. Кийин сүт үчүн, анан минген үчүн. Эң алгачкы жылкыны жегенге гана кармап урунган. Демек, ошол 20-30 миң жыл мурун жылкыны жеп, кыргыз мунун сырын да билген, мунун этин да баалаган, баарын абдан билген. Бу дагы далилби? Бул кыргыздарга гана таандык экени, туурабы? Ал эми жана чаарат, бул өзү жапай аттардын тоо ташка көнгөн тукум экен да, жапай аттардын. Булар такага муктаж эмес экен. Булар такаланбайт. Туягы катуу. Ташыркабайт. А бизде чаарат абдан кеңири баалуу болгон, мындай тартуу кылганда да чаарат, Аккула дагы чаарат. Толук мылда айтып атат. Аккулада дагы Манас бабабыздын аты чаарат болгон да. Мына канча белги талашсыз айтып атат. Муногу маалымат, бул жөн эле жазылган маалымат эмес. Бул кыргыздарга гана таандык. Мисалы бөлөк элдер жылкынын биягынан минет, атты биягынан мине берет. Эмне үчүн? Себеби буларда тарыхый тажрыйба жок атты урунганда. А кыргыз бир жагынан, оң жагынан имет. Эмне үчүн? Себеби бул жоокерлик доордо. Эгерде биягынан минем десеңиз, калканды, саадакты, кылычыңызды ат үстүнөн бияк алып келиш керек да. Анын эгерде сол колуңуз менен кармап минсеңиз, мунун баары биякта калат да. Оң бутуңузду гана белинен ашырып койсоңуз, үзөңгө жетсеңиз, сиз душман менен салгылашканга даярсыз. Бул турмуштан алынган да. Лошадь дейт, 2 муун туурабы, лошадь дейт. А кыргыз ат дейт да. 2 тамга 1 кыска муун кой дейт. Эң алгачкы сөздөрдүн катарында кирет, эң байыркы доордо колго үйрөтүлгөн үчүн уй дейт. Орустар корова дейт. Бул 3 муунду сөз туурабы? Сүйлөм мүмкүнчүлүк өтө өнүккөндө пайда болгон сөздөр да. Корова деп айтып атпаймынбы? Баран дейт. Кыска муундулар илгерки байыркы деген. Байыркы алгачкы сөздөрдөн болот да. Мына бул мал чарбачылыкка келгенде. Эми ачык айтканда биздин саяпкерлер жылкынын сырын өтө терең билет го. Биздин саяпкерлер билесиз да кандай жытынан эле, теринин жытынан эле билген экен да. Табына келдиби келген жокпу. Теринин жытынан эле. Же туягынан эле. Көрбөйсүздөр. Толубай сынчылар. Бөлөк элдерде жок мындай. Ат оюндарын айтсак, кыргызда ат оюндары абдан көп. Эрең иши бар, кунан чабыш, тай чабыш, жорго чабыш, салыш деген бар, аламан деген бар. Кана бөлөк элдерде мындай улуттук оюндар. Кантип бөлөк элдер кыргыздардан талаш алат. Жок, биздин бабаларыбыз биринчи үйрөткөн деп. Эч ким талаша албайт.